5 баласын интернатка берип, 3 кыз уулдары менен вагондо күн кечирген жубайлар эгиздерин күтүп жатышат. Чүй облусунун 39 жаштагы тургуну Марат Сарбагышев жашоо шартынын начардыгынан Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековго кайрылуу кат жолдоду. Ал жубайы Айнура Сарбагышева экөө 8 баланын ата-энеси, учурда дагы эгиздерин күтүп жатышат. Жубайлар туруктуу турак жайы жок болгондуктан жеке Чарбакердин мал сарайында вагондо күн кечирүүдө. Мындан улам 5 баласын мектеп-интернатка өткөрүп бергенге аргасыз болушкан. Үй жайлуу болуп калсам балдарымды кайра чогултуп, өзүмдүн аталык тарбиямды берет элем дейт Марат Сарбагышев. Анын үй бүлөсүнөн аймактык кабарчы кабар алды. Панфилов районуна караштуу Букара айылынын тургуну болом. Өзүңөр көрүп тургандай турмуштун азабын тартып келебиз. Үй жайсыз отурганыбыз аз келгенсип, балдарымды жетиштүү тамак аш менен камсыз кыла албай, же кийинте албай, анын айынан толук кандуу үй бүлө болуп жашай албай келебиз. Ата катары өз балдарыма татыктуу тарбия бере албай келе жатканыма капаланам. Азыр бир ишкердин малын карайм. Бул киши берген эски вагондо баш калкалап жашап келебиз. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жегет экен. Тапканымды каяка жеткиреримди билбей, айлам кетип, коомчулуктан, мамлекет жетекчилеринен жардам сурап жатам. Бала ыйлабаса эмчек кайда деген кыргыздын макалын эске алуу менен өз шартымды сиздерге түшүндүрүп берейин. Келинчегим экөөбүздүн тең жогорку билимибиз жок. Билимдүүлөр жумушу жок үйдө отурган заманда биз окшошкондорго каяктагы жакшы жумуш. Өзүбүз жаш болгонубуз менен көп балалуу бүлөлөрдүн катарындабыз, деди ал. Марат Сарбагышев суу аркырап кирип жаандын суусу тамган вагондун абалын көрсөтүп, өзүнө караштуу тура үй көздөн учуп асмандагы айсымал кол созсо да жетпечүдөй болуп турган убагы экенин жашырган жок. Биз жашаган вагондо адам эмес, жандык жашап кетүүгө шарт жок. Адам ит жандуу дегендей ошонун баарына да сүйүнүп ыраазы болуп турган убагыбыз. Өзүм 1980-жылы жогоруда аты аталган айылда туулгам. Жумушубузга байланыштуу малдын артынан жүргөндүктөн балдарыбызга камкор болуп, жетиштүү көңүл буруп, камсыздап кайра албагандыктан мектеп жашындагы балдарыбызды интернатка өткөрүп бергенбиз. Өзүңүздөр деле сезип билсеңиздер керек. Ата-энеси бар туруп, жашоонун кыйындыгынан, оор турмуштун азабынан тирүүлөй жетим болуп жашап келе жаткан өспүрүм курактагы балдарымдын азабын. Ата-энеге болгон кусалыкты, сагынууну, кайгыны душманыма да каалабас элем. Үңкүрда болсо үйүм жакшы дегендей, өзүмө тиешелүү үйүм болсо толук кандуу үй бүлө болуп, балдарымдын кашында отурганга эмне жетсин. Сокурдун тилегени эки көздө дегендей, бизге да үй көздөн учуп, асмандагы айсымал кол созсок да жетпечүдөй болуп турган убагыбыз. Булак чагылган чекитке эже. Урматтуу Сооронбай Шарипович, биздин жашообуз турмушубуздун жайы. 8 балам бар. Үйүм жок азыр моментте. Ошого үйдү караштырып берүүбүздөн сурагам. Келинчегим да боюнда бар мына. Кудай буйруса азыр наристели болгон турабыз. Кудайдын буйругана. Эки эгиз төрөйт деп турабыз. Пособиябыз болсо 3 эле балага чыгыптыр пособиябыз. Бешөөндө чыкпаптыр. Интернатта окуйт деп чыгарбай коюптур. Балдарым менен чогуу болгум келет. Балдарым менен чогуу болгум келет мен. Сиз мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, азыр бул байкенин жашоо шарты ушундай. Свет жок. Вагондо жашашат балдар менен. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, колдон келишинче эртерээк аракет кылып жардам берсеңиздер, жакшы болот эле.